Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин кезектеги отуруму УНА мамлекеттик мекемесинде өттү. Аталган ишкана транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо жана айдоочуларга көөлүк берүү иштери менен алектенет. Алсак, аталган мекеменин дарегине жарандар тарабынан бир катар нааразычылыктар айтылып келген. Кезек күтүүлөр, бюрократиялык тоскоолдуктар, тааныш билиш менен көөлүк берүү, унааларды мыйзамсыз каттоо, өңдүү сындуу пикирлер көп болгон. Кененирээк кесиптешим баяндайт. Чынын айтканда, аталган мекеменин дарегине жарандар тарабынан бир катар дооматтар айтылып келген. Ошондон улам транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин көчмө жыйынынын негизги максаты УНА мамлекеттик мекемесинин иши менен кеңири таанышуу болду. А дегенде депутаттар алгачкы кароонун жүрүшү менен таанышышты. Транспорт каражаты 4 тарабынан тартылат, кузов тартылат, жана одометр тартылат. Бул жана тех регламенттин талабына ылайык, жана кузовду обязательно берге түшөт. Единый базада бүт республика боюнча